үчүн күйөөгө жаккан аял күйөөгө кантип жагуу керек деген курстар айымдарга жардам бербейт. Ошол туурасында бир аз оюмду айтып берем. Мен Айсуу Алмаз, өзүм финанс адисимин. Бош убактымда коомдо көмүскөдө калган ойлорду күндөлүк кылып жазып, Инстаграмда Мадам Айза аттуу баракчамда бөлүшөм. Өзүм үй бүлөм менен учурда Канаданын Монреаль шаарында жашайм. Күндөлүктөрүмдө аял күйөөгө кызмат кылууга милдеттүү эмес, аял менен эркек экөө бирдей партнер болуусу керек. Ошон үчүн кыргызда аял менен эркекти түгөйлөрдү жолдош деп айтат, экөө үй бүлөдө тең укуктуу болуш керек, ар бир маселени чогуу чечүүсү керек деген сымал ойлорумду айтканымда, мага мен ушул нерсеге жете албай турам, үйдө укуктарым корголбойт, жолдошум менен кеңешпейт, керек болсо канча акча тапканын дагы билбейм, баардыгын өзү чечим алып алат. Эмне кылайын, жанагы курстарга барсамбы, күйөөгө жаккан аял, күйөөгө кантип жагам деген сыяктуу каттар дагы мага келет да. Анан ал аз келгесип азыр Инстаграмда ачсаң эле бүт жерде эле күйөөгө кантип жагуу керек, күйөөгө ушул нерселерди жасасаң сага гүл алып келет, күйөөгө жаккан аял деген кандай болуш керек деген сыяктуу нерселерди даңазалаган курстар толуп кетиптир да. Анан аларды көргөн сайын мен анан ал түпкүрүндө ал курстар аялдарга жардам бербейт да. Чындыгында аялдар андай курска барып күйөөгө жакканга аракет кылбай, өзүн тааныганга аракет кылуусу керек, өзүн билүүсү керек, өзү финансылык жактан көз карандысыз болуш керек, өзүнүн оюн эркин айта алышы керек, укуктарын билиш керек деген нерселерди жаза берчүмүн. Анан бирок такты ана жоон айтып, анан силерге мындай ошол курска караганда ушул нерсени жасагылачы деп айталганга мындай бир чоң аргумент эмес жок болчу да. Анысында мен өзүм психолог болбогондон кийин, анан өзүм ал илимдин мүчөсү болбогондон кийин, анан чоң оюмду айтып бөлүшүүгө мындай кандайдыр бир деңгээлде тартынчумун да. Анан өткөн жумада китеп дүкөнүнө барып, анан кадимки эле жөн эле психологдор эмес, бул батыштын психологдору да көпчүлүк учурда биздин маданиятка, менталитетке туура келген ойлорду көп жаза албагандыгы үчүн ооба жалпы бир адамдын ичиндеги психологиясы кандай болгондугу баарыбыз окшош эле болгондон кийин ошол туурасында жазышат. Анан бирок ошол эле учурда адамдардын кадимки табигый психологиялык абалдарынан сырткары дагы коомдун жанагы өзгөчө биздики сымал каада салып басымдуулук кылган менталитеттин дагы адамдын психологиясына, өзүн таануусуна, өзүн коомдо алып жүрүүсүнө кандай таасирин тийгизет деген нерселерге көп жооп таба албай аткам. Анан ушу биздин чыгыш тарапта кандай психологдор бар болду экен, биздин табигатыбызды, биздин коомдук абалды түшүнгөн кимдер бар болду экен деп анан издеп атып, анан өзү жердиги индиялык, бирок учурда өзү билимин Америкада, Нью-Йоркто, Колумбия университетинде алган клиникалык психолог доктор Шефалиндин «Радикалдуу ойгонуу» деген китебин таап, анан ичине окуп баштап, анан биздин бул радикалдуу ойгонуу кадимки адамдардыкынан, баардык мисалы мырзалардыкына салыштырмалуу айымдардыкы өзгөчө, биздики сымал каада салып эркек басымдуулук кылган жана патриарх коомдо кандай болуусу керек деген нерсени ушунчалык сонун түшүндүрүп бериптир. Анан мен айткым келген ойдун баардыгын илимий негизде изилдеп жазып, анан тепкич кылып түшүндүрүп берип, анан мен жан талашып ичинде 3 бөлүмүн, 4 бөлүмүн окуп бүттүм. Анан силерге бөлүшүп, анан ушул видеону жазып айтайын деп чечтим. Доктор Шефали эң негизгиси адамдын эгосун ушунчалык сонун сүрөттөптүр. Буга чейин эго деген эмне деген нерсеге түшүнүгүм бар болчу. Анан бирок биздин коомдо аялдын үнүн экинчи тепкичке койгон, эркектен кийинсин деген түшүнүктөгү бар да, жерде эго деген нерсе кандай экенин көп түшүнө алчу эмесмин да. Анан доктор Шефали айтыптыр, биз кичинекей кезибизде ар бир адам идеалдуу, руху идеалдуу болуп төрөлөт. Анан бирок төрөлгөндөн кийин анан ошол рухуңду, үнүңдү коом, түшүнүктөр, талаптар сени басып отуруп, анан кадимкидей жаңы адамдын образын жасап, анан жаңы бир ошо коомго жага тургандай бет кап кийип алып, анан ошо менен жашайсың. Эгонун негизги түшүнүгү ушундай. Бирок тилекке каршы биздики сымал коомдо бул нерсе коомдогу басым, эркек тарабынан басым, так эле биздин жанагы кызга 40 үйдөн тыюу деген сыяктуу басым кыздардын үстүндө дагы көбүрөөк болгон үчүн, мисалы эркек балдар дагы мындай эркек бала боюнча чоңойгонго дагы мүмкүнчүлүгү бар, бирок кыздарга талап ушунчалык көп болгондугу үчүн кыздын жанагы эгосу, эго дегениң мындай элге жагуу үчүн жакшы кыздын образын жасап, дайыма үлгүлүү кыздын образын жасап, өзүңө көрсөтүп, өзүңдү алып жүрүү үчүн туугандарыңдын арасында, коомдун алдында деги эле кийип алган бет кап дейт да, ал сен эмес.
Ал бет кап дейт, мына ошол эго дейт да. Ушунчалык сонун түшүндүрүп бериптир. Эми мунун баардыгын деталдуу түрдө айтпай эле коеюн. Бирок кыскасы биздин кенедебизде созолонгон кыз бол, жакшы кыз бол. Карачы, алдык оокаттардын баарын жумчукпай жасабасаң, күйөөң сени 2 күндөн кийин тээп айдап чыгат. Анан кайненең сени эмнедейт, кайненеңе баргандан кийин ийкемдүү, ушундук колдон суурулган кыйын келин бол, элдин баары сени баланчанын кызы деп сөз кылсын деген сыяктуу жанагы тарбиялардын баардыгы бала кичинекей кезинде өзгөчө, жана кыздар кичинекей кезинде кыздын өзүнүн каалоосун, кыздын өзүнүн оюн басып, анан жанагы бет капты элдикинен сырткары да бет капты укмуштуудай кылып жасап коет экен да. Анан ошол бет кап менен адам жашай берип анан белгилүү маалга келгенде, анан баары ичиңдеги рухуң күчтүү боло турган болсо, бир күнү тээп чыгып, анан ошол бет капты сыйрып баштайт экенсиң да. Анан ошол убакта жанагы ойгонуу пайда болуп, анан ошол убакта өзүңдү тааным пайда болуп, анан жанагы мурда мисалы жакшы көрүп тийген күйөөң такыр башка адам болуп, мен муну менен кантип жашап жүргөм, мен 3 бала төрөбөйгөн турбаймынбы, эмне үчүн мага эмне ушул абалга келди, анан деп анан аргасыздан үй бүлөсүн да бузгусу келбей, балдарын да жетим калтыргысы келбей, анан ошол эле учурда мындай кадимкидей бактылуу болгусу келип, анан эмне кылам, ушу көйгөйүмдүн чечүү жолдору каякта деп мындай ушундай аргасыз болуп, анан айла таппай турганда, анан жанагы инстаграмдагылар инфо-цыгандар деп коюп атпайсызбы, көпчүлүгү азыр илими бар болуп, беймакул болуп, психолог болуп өзү окутуп атса да бир жөн, анан жөн эле каяктагы бирөөнүн бир курстарына кирип алып эле өздөрүнүн эптеп сертификаттарды алып алышып, чаптап алышып, анан жана күйөөгө жаккан аял кандай болуш керек, күйөөгө кантип жагыш керек, анан ушул аракеттерди, ушул ыкмаларды жасасаң күйөөң сага гүл берип баштайт деген сыяктуу курстардын да жайылып атканы дагы ошондон да. Себеби биздин коомдо, мисалы мен Канадада өзүмдүн мына жергиликтүү Монреаль шаарындагы француз досторума, айымдарга салыштырып көрсөм, аларда мындай мен ойгонуп атам, мен жашоодо эмнени каалап атам деген сыяктуу биздикиндей радикалдуу мен эмне болуп жашап жүргөм деген сыяктуу жашоосун томкор уя тургандай бир өзгөрүү көп болбойт да. Себеби кенедей кезинен алардын руху басынган эмес, руху менен жашаган, каалаган кесипти тандаган, ою дайым эркин болчу, аял катары коомдо куугунтукталган эмес, эркектен коркпойт, көчөдө эркин басып жүрөт, анан ушунчалык сонун эркиндикте жашап чоңойгон үчүн, анан ошондой биздики сымал көйгөйлөр болбогон үчүн, мисалы үйлөнгөндөн кийин биздики сымал үй бүлөдө кризистер көп болбой, анан ушул аялдардын ушунчалык аргасыз абалын жана колдонуп аткандарга мен аябай арданып дагы эмес, мен ушундай абалыбызга боорум ооруп, анан ушул видеону дагы жазып аткандагы инстаграмга канча пост жаздым буга чейин. Анан ушул нерсени дагы колдонуп, анан ошол жерде аял байкуш өзүмдүн эгомду мен буга чейин жалаң элдин оюн угуп жашап келген турбаймынбы, эми азыр өзүмдү таанышым керек турбайбы деген нерселерди түшүнбөй, анан көйгөйдүн баардыгын, анан бизде дагы бир тилекке каршы дагы бир бечара түшүнүк, үй бүлөдө кандай көйгөй болуп атса баары бир аял күнөөлүү да. Эркек кетип ар жакта улам бир аялдар менен ойноп атса дагы кураган аял күнөөлүү бизде. Себеби төшөктө ушундук болбогон үчүн, анан өзүн алып жүргөн супсулуу болбогон үчүн, аппарак болбогон үчүн, фигурасы чатырап чыгып турбаган үчүн күйөөсү кетип калды деп анан аялды күнөөлөгөн үчүн, анан ошол коркуудан дагы алдын алып, анан аял байкуш аргасыздан акчасы бар болсо дагы макул, анан акчасы жоктор жанагындай кредиттен кредит алып, анан ошол курстарга барып атат да. Анан ошол курстар эмне үчүн жардам бербейт биздин айымдарга? Себеби ошол курстар кайра барганда билбейм канчалык деңгээлде сенин өзүңдүн ичиңдеги үндү, сен кимсиң, алгач өзүңдү тааны деп аткан нерселерди үйрөтүп атканын билбейм, бирок менимче көпчүлүк учурда эркектерге кандай аял жагат. Эркектер мисалы бизде да коомдо тилекке каршы мындай түшүнүктөр бар, эркек дагы бир аз мындай бир макороок, анан жаныбардан бир аз айырмаланса болду, анан ушинтип морекиндей жана ургаачы жаныбарлар эркектерди кантип кызыктырыш керек боло турган болсо ошол сымал деген сыяктуу эле мындай. Мен азыр аябай оор айтып атам, бирок чындыгында жакшылап анализ жасап келе турган болсоңор ошондой эркекке моундай кылып мамиле кылыш керек, назданыш керек, кылыктаныш керек, анан төшөктө ушундуктун баарын кылыш керек деп анан мен көрдүм, мага мына курска катышкан айымдар дагы айтышты, төшөккө кантип жатыш керек деген нерсени дагы үйрөтөт экен. Мына ошол нерселердин баары сенин, анан бул нерселердин курска дагы бир жардам бербеген себеби сенин кенедей кезиңден коом калыптантып жанагы кийгизип койгон жакшы кыздын, үлгүлүү кыздын образын кийгизип койгон бет кабың, мына ошол бет капты жанагы курстар сугарат да.
эч кандай сен өзүңдү таанууга, эч кандай сен өзүңдүн рухуңду билүүгө, эч кандай аял катары укуктарыңды билүүгө үйрөтпөйт. Ал тескерисинче жанагы кенедей бала кезиңден төрөлүп келген патриарх коомдун аялды экинчи сорттогу адам катары, коомдун мүчөсү катары көргөн түшүнүктү сени ошого кайра эле сугарат. Анан эмне болот? Андан кийин ол жал курска барасың, акчаңдын баарын коротосуң, балким 2 айга чейин, 3 айга чейин, 1 жылга чейин мотивацияң сонун болуп, анан ошолор айткан образдагы аялды жаратып алып, анан күйөөңө кызмат кылганды баштайсың, бирок анын дагы кайра чеги бар. Сенин рухуң бир кездерде ойгонуп, анан ушул ситуацияга мен каршымын, эмне үчүн менин жашоом ушундай, эмне үчүн менин күйөөм мени укпайт, эмне үчүн күйөөм менен мен мисалы мындай руханий жактан, эмоционалдык жактан байланышып сүйлөшө албайм, эмне үчүн мен балдарымды урам, эмне үчүн балдарым менен руханий эмоционалдык жактан байланыша албайм деген нерселердин баардыгын ойлонуп, рухуң ичиңден тээп чыгып, сенин себеби деген өзүңдү жасалма жашооңдо жанагы бет капты кийип алып анан жасалма жашай бергенде тажайсың да бир күнү жарыласың да. Анан ошол жерге келгенде ошол нерселер, ошол курстар жардам бербей эле, анан тескерисинче ошол ситуацияны отурумдук гана бир аз айыктырып коет дагы, анан кайра ошол мурдагы абалыңа келип каласың дагы, рухка кайра тээп чыгат. Бул сапар кайра рухуң тээп чыкканда жан соолугуң андан да жабыркаган болушу мүмкүн. Ошол үчүн ар кандай курстарга бараардан мурун абдан абайлаш керек. Тескерисинче, эгер чын эле өзүңүзгө жардам катары, эгер өзүңүздү таанууда кыйналып жаткан болсоңуз, ыкмаларын биле албай турган болсоңуз, билими бар, атайын дипломдуу кадимки университеттерди бүткөн билими бар клиникалык психологторго кайрылып, анан окуяңызды, абалыңызды чечмелетип алсаңыз болот. Анан жөндөн жөн бирөөнүн курсуна бара берүүнү мен эч кимге сунуштабайм. Психолог болуу деген оңой нерсе эмес. Аны 1 жыл 2 жыл окуп эле үйрөнүп ала турган нерсе эмес. Мисалы Канадада психолог болуп, анан адамдарды көрүп, кадимкидей дарылап баштоо үчүн 10 чакты жыл окуусу керек. Биринчи бакалаврын окуш керек, магистратурасын окуш керек, анан канча жыл докторантурасын окуш керек. Андан кийин да бир канча жыл тажрыйбалуу психологдун астында эмгек кылып жүрүү, андан кийин сен мына даярсың дегенде, анан түздөн түз клиентти көрүп баштаганга мүмкүнчүлүгүң болот да. Анан ушул нерселердин баардыгын мен мисалы бул жердеги психологдордун абалын канчалык өмүрүн сабап, мисалы 20 жашында окуп баштаган болсо, 30 жаштан ашканга чейин өмүрүн сабап окуп отуруп, анан билгенден кийин, анан клиенттерди көрүп аткан абалын көргөндөн кийин, анан биздикилердин кайдагы бирөөнүн 2 айлык курсуна барып алып, өзүн сертификациялап алып, анан адамдардын тагдыры менен ойноп атканына мен абдан капамын. Ошол үчүн өзүңөрдү аягыла, жан соолугуңар, дениңердин сак болгону жалгыз карабашыңарга гана керек эмес, үй бүлөңөргө дагы, эң жакын адамдарыңыз, мына сиздин балдарыңыз, жолдошуңуз, ата энеңиз, бир туугандарыңызга керек. Белгилүү бир деңгээлге келгенден кийин, өзгөчө ата эне болгондон кийин, менин карабашым жалгыз мага эле кереги жок турбайбы, мындан ары менин бакубатта деним сак болуп жашаганым менин балама түздөн түз таасир берет турбайбы, мен бул баланы дүйнөгө жоопкерчилик алып келгенден кийин өзүмдү карайм деген түшүнүктөр пайда болот экен. Анан өзүнүн кароонун дагы бирден бир жолу бул ошондой жанагындай сиздин абалыңыздан, ситуациядан, ошол өзгөчө аргасыз абалыңыздан пайда көрө тургандарга ишенбей, ошол ишти биле турган адисине кайрылыңыз, эгер кайрыла турган болсоңуз. Болбосо өзүңүз мына психологиялык китептерди, мына мен эч кандай терапияга барган эмесмин. Менде да ойгонуу жашады акыркы 3-4 жылдан бери. Мына мен түрдүү психологдордун китептерин окуп, өзүмдүн абалыма анализ жасап, мисал келтирип, жашай турган, жараттарымды айыктыра турган жерлерим боло турган болсо, ошол эмоциялар жашаганга убакыт берип, андан кийин ошол кырдаалды кайра анализдеп, канча жылдан бери өзүм менен алышып келе жатам. Бул абдан оңой нерсе эмес. Мисалы азыркыга чейин мен өзүмдү бирөөгө тапшырып бергенге ишене элекмин, даяр боло элекмин. Себеби менин руханий абалымдын жакшы болуусу башка менин жакын адамдарымдын да бакубатта жашоосуна таасирин тийгизет. Ошол үчүн да өзүмдү жоопкерчиликти сезем. Сизге дагы ушундай жоопкерчиликти сезүүңүздү каалайм. Үй-бүлөңүзгө дайыма бакубаттагы, жакшы, көңүлү жай, абаны каалайм. Эгер ушул туурасында суроолоруңуз болсо, кошумча төмөндө жазып коюңуз, биз баарыбыз жооп бергенге аракет кылабыз. Бүгүн мен менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.